Саламатсыңарбы? Алипе сабагын өтөбүз. Келгиле балдар, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алабыз. Кана баарыбыз чогуу окуйбуз. Мен тартиптүүмүн, мен аракетчилмин, мен жакшы окуйм. Эми балдар, сабагыбызды баштайбыз. Алтын эрежени дагы эске салып алалы. Сабакты көңүл коюп угабыз, бири-бирибизди сыйлайбыз. Мугалим сөзүн кунт коюп угабыз. Жоопкерчиликтүү болобуз. Балдар, мен силерге сүрөт көрсөтөм. Карагыла, бул кандай бала экен? Ооба, жакшы бала экен. А буларчы? Булар жаман бала экен. Эми силерге тапшырма, жакшы бала болуш үчүн кандай жакшы сапаттарга ээ болушубуз керек экен. А кандай балдарды жаман балдар дейбиз? Жакшы бала тартиптүү болот, жакшы окуйт, мээримдүү, боорукер, таза жүрөт экен. Жаман бала жаман окуйт, тартипсиз, каяш айтат, урушчак, ташбоор. Эми балдар, сөздүк барчабызды карагыла, жаңы сөздөр менен таанышат экенбиз. Карат. Бул каршы айтуу, каяш айтуу дегенди билдирет. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Барып Алыкулов атабыздын балдарга насихат деген ырын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты окуучулар теманы түшүнүшөт, билимин тереңдетишет, тартиптүү, ыймандуу, акылдуу болууга тарбияланышат. Бул чыгарманы Барып Алыкулов атабыз жазган. Барып Алыкулов көптөгөн балдарга арнап көптөгөн чыгармаларды жазган. Ал Жалал Абад областынын Сусак районуна караштуу Ачы кыштагында туулган. Анда эмесе мен силерге ырды көркөм окуп берем. Көңүл коюп уккула, балдарга насихат. Ырыскыңды бекерге төкпөгүлө балдар-ай, акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай. Каяша сүйлөп сөз кайрып турбагыла балдар-ай, шокту кылып бирөөнү урбагыла балдар-ай. Атка минсең сылантып токугула балдар-ай. Илим билим пайдалуу окугула балдар-ай. Эми силерге мындай тапшырма, суроолорду берем. Акын балдарга кандай насаат айтып жатат? Силерге ата-энелер кандай акыл кеңештерди айтат? Ооба, бирөөнү сокпош керек экен. Бирөөнү урушпаш керек экен. Бири-бирибиз менен урушпашыбыз керек экен. Уларга каяша айтпашыбыз керек экен. Демек, бүгүн Барып Алыкулов атабыз бизге кандай насихат сөздөрдү айтыптыр? Кандай болушубуз керек экен? Азаматсыңар тартиптүү, боорукер, ыймандуу, жакшы окушубуз керек экен. Эми балдар, силерге тапшырма, ырды көркөм окуп, түшүнүп жаттайсыңар.